Игіліктүү экономикалык жана социалдык реформалар, келечекке коюлган түшүнүктүү стратегия жана министрлер кабинетинин бир командада иштеши. Адистер бүгүн Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөттүн жыйынтыктарын чыгарышууда. Анын президенттик шайлоого талапкерлиги социал-демократтар тарабынан бир добуштан колдоого алынган. Кыргызстандын 27-чи премьер-министри эмнеси менен эсте калды жана анын ишин кандай баалашууда? Сооронбай Жээнбеков өкмөттү өткөн жылдын апрель айынан баштап жетектеди. Эгерде ошол кездеги массалык маалымат айдыңына сарасеп салсак, премьер-министр кандай жоопкерчиликти өзүнө алганын байкасак болот. Өлкөдөгү ал жөнөкөй тил менен айтканда абдан татаал эле. Дүйнөлүк каатчылык менен бирге биздин да экономикалык көрсөткүчтөр артка кетип, социалдык тармактагы ар түрдүү чечилбеген көйгөйлөр менен коштолуп келген. Ага кошумча Жээнбековго чейинки өкмөт башчылар өрт өчүрүү эрежеси менен иштешип, жаңы премьерге кризиске каршы стратегиясы жок, бүдөмүктүү гана пландарды таштап кеткен. Мы клубом Пикир 2015 Пикир клубу Новосибирсктик кесиптештерибиз менен маек курганбыз. Анда Сибир федералдык чөлкөмгө продукцияны экспорттоо боюнча сөз болгон. Маекке бүтүндөй Сибир аймагынын бизнес өкүлдөрү да катышкан эле. Ошондо биздин Сибирге болгон экспорттук көрсөткүчтөр абдан начар болуп чыккан. Жокко эседесек да болот. Азыр болсо Орусиянын дүкөн текчелеринде көптөгөн биздин продукция пайда болду. Ал айыл чарбага тийиштүү эле продукция эмес. Азыр Москванын соода борборлорунда биздин өлкөдөн тигилген кийимдерди көрө алабыз. Мындай абалга карабай кыргыз өкмөтү абдан кыска мөөнөттө экономиканы турукташтырып, ал тургай динамикалуу өсүшүн камсыз кыла алган. Экономикалык жааттагы өсүштөрдү быйылкы сандардан да байкасак болот. 1,5 жылдын ичинде ушу премьер мындай бир турабыз бир ишти жасап жиберди, тигинти деген бир да сөз артынан ээрчиген жок, бул абдан чоң жетишкендик, себеби мурунку премьердин артынан баары бир нерсени деп айтылып аткан. Экинчиден мына экономикалардын көрсөткүчтөрү өз үчүн айтып атат да. Мисалы 2016 жылды 6,8% жанагы киреше менен биз бүтүрсөк, ЕЭПке киргенден баштап, могу Казакстан, Россия мамлекеттер алар рецессияга учурап калды да. Биз болсо ички продукциянын өсүшү ушу 7%га жакыныраак болду. Экспорт Евразиялык биримдиктеги өлкөлөргө дээрлик 29%га өсүп, $224 миллион ашкан. Кыргыз экспорту Евразес ичинде эле эмес, 3-чү өлкөлөргө жана евро биримдиктеги мамлекеттерге да көбүрөөк жөнөтүлө баштады. Ал эми жаңы тех регламенттердин кириши менен ички рынокто дагы ызы-чуу жаралат деген божомолдор да жокко чыгарылды. Мына 12 августтан айтып аттык элек, жаңы 18 тех регламент ишке кирет деп, дагы даярдык жок деп, мына бир жума өттү, даярдык жок. Бая мурункудай кандай иш жүрбаса, ошол эле шартта баратат. Кичине бир анча-мынча ишканалар бар, алар даярдыгын мурун айтылган да, даярдангыла деп. Алар даярданбай, мында бир ай, 1,5 ай ичинде алар дагы ошо жаңы тех регламентин иштөөгө даяр болушат да. Ал арада социалдык тармак жана инфраструктура жаатта дагы реалдуу программалар иштелип чыккан. Ошол эле жолдордун курулушу, ирригацияны өнүктүрүү долбоору, ансыз айыл чарба тармагынын өсүшүн жана ички экспорттун айланышын элестетүүгө мүмкүн эмес эле. Аны менен бирге мектептерди дүйнөлүк желеге кошуу, социалдык объектилерди куруу жана оңдоо иштерин айтсак болот. Кыш абдан оор болду, ушу октябрда башталып, мына апрелге чейин болду да. Бир дагы жанагындай свет өчтү, же болбосо жетишпейт көмүр деген бүт бардыгы бир да сөз болгон жок да, себеби астына ала жанагы ошо ишин билгендиктин көргөзүп койду да. Бул астына ала даярданып, жанагы кышкыга бүт бардыгына да. Ошол эле учурда өкмөт өлкөнүн санариптик трансформациялашына бардык платформаларды түзүүдө. Сооронбай Жээнбеков баш болгон Таза коом программасынын ишке ашыруу кеңеши долбоордун концепциясын иштеп чыкты. Анда конкреттүү иштер, анын мөөнөттөрү жана каражаттары бекитилген. Эгерде өлкөдө реалдуу жылыштар болбосо, бүгүн мындай амбициялуу долбоорлор тууралуу кеп кылууга дараметибиз жетмек эмес дешет адистер. Актуальность как раз Тазакома, она отражает. Бүгүнкү күндөгү Таза коомдун актуалдуулугу бул өнүгүү процессинин жетишкендигин чагылдырып турат. Анткени биз бир деңгээл бийик өскөндөн кийин дагы бир кадам алдыга коюш керек деп ойлоно баштадык. Ошондуктан ушундай долбоорлор пайда болду. Эмне үчүн санариптик экономика, жаңы форматтагы өнүгүү тууралуу сөз кылып жатабыз. Анткени биз кайсыл бир деңгээлде туруктуулукка жетиштик. Демек дагы алдыга жылышыбыз керек. Адистер бул өкмөттүн дагы бир өзгөчөлүгүн белгилешүүдө. Министрлер кабинетинин курамы ар кандай фракция өкүлдөрүнөн түзүлгөнүнө карабай, Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн курамын өзгөрткөн эмес. Бирок алардын бардыгы бир команда болуп иштей алышкан. Эл арасындагы сурамжылоолордо дагы кыргызстандыктардын бүгүнкү өкмөт жетекчилигине ишенимин артып жатканын көрүүгө болот.
Үйлөр салынып атат. Военныйлар, милициялар үй алып атышат го. Дагы пенсия көтөрүлүп атат. Основной бизге şu Кыргызстанга жол керек да. Жолдор кыйла бичепче оңдолушуп атат. Жолдорго жылыш бар оңдолуш. 2018-жылдан баштап мен ыраазымын. Ушул январдан баштап ушул закон күчүнө келет деп пособие анан сүйүнчү берилет деп жатат. Сооронбай Жээнбеков чукулда эле иштей баштабады. Эми өкмөтүнө ыраазымын. Азыр бизде азыр эмне Кыргызстанда жакшы болуп атат. Тынччылык, мына Атамбаев иштегенден бери аябай бир калыпта болуп калдык. Так что пока аны еще испытать этиш керек да. Ал деген жаңы иштей баштады да. А так пока жакшы. Дагы белгилеп кетчү жагдай Сооронбай Жээнбеков башка өкмөт башчыларга салыштырмалуу парламент менен натыйжалуу кызматташа алган. Ушул жылы жазында жогорку кеңеш өкмөттүн 2016-жылдагы отчетун жогору баалашып, бир добуштан колдоп беришкен. Маселе кийинки премьерда ушундай деңгээлди көрсөтө алабы? Бирок болочоктогу өкмөт башчыга алда канча оңой болчудай. Анткени премьер-министрдин баш мыйзамга белгиленген ыйгарым укуктарынын күчүнө киришине да аз убакыт калды.